Гөнгөн адат калабы уюга жүгөн салабы деген кыргызда таамай учкул айтылган кеп бар. Дал ушул маңыздуу макал кыргыз саясатын айгинелеп сүрөттөп турат. Парламенттик шайлоо алдында жаңы дем ураны менен дүңгүрөп, өлкөгө өзгөртүү алып келебиз деп бириккен альянстан Темир Сариев башында турган Ак Шумкар партиясы бөлүнүп кетти. Ата Мекен партиясынын туусу алдында шайлоого баруудан Темир мырза кандай себептерден улам баш тартты азырынча белгисиз. Болгону ММКларга маалыматтар жарыяланып, ар түрдүү кептерге жем тышталды. Белгилүү болгондой, жаңы дем альянсы 5 июнда түзүлгөн. Ага саясаттануучу Азамат Темиркул, Жанар Хакаев, Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Темир Сариев кирген. Темир мырза иш-чарада сөз сүйлөп жатып, альянстын максаты радикалдуу укчам жана эрк менен коштолгон өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу деп айткан жайы бар. Бирок Темир мырза өзгөрүүнү өзүнөн баштады окшойт. Ал эми социалдык түйүндөрдө Текебаев менен Сариевдин ортосун карамышы каралаптыр деген сөздөр айтылууда. Жаңы демдин да өмүрү кыска болобу, дагы кимиси шайлоо алдында кандай шайтан оюн көрсөтөт белгисиз. Андыктан алдыда бизди көптөгөн баш кошуулар жана ажырашуулар күтүп турат. Альянстан бөлүнгөн Сариев жүйөсүз мындай кадамдарга барбаса керек. Кантсе да канчалаган бийликтин тилин таап, далай биригүү менен ажырашууну башынан өткөргөн. Айрым айтылган кыңыр кептерге караганда башка партиялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Эске салсак, мурдагы премьер-министр балыкчы Корумду Чолпон Ата жолуна байланыштуу чыккан чырдан улам кызматтан өз эрки менен кеткен.